Самара Каримова кимге наразычылыгын билдирди? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Instagram баракчасына Ош аэропортунда 1 саат жүгүн күткөнүн айтып чыккан. Бул тууралуу толук маалымат алуу үчүн Ырчы айымдын өзүнө байланыштык. 27 февраль Бишкекке иш-чарага байланыштуу келген элем. Кайра түнкү 11-лерде Ошко учтук. 12-лерде конуп, 1 саат суук жерде жүктөрүбүздү күтүп отурдук. Жүргүнчүлөрдүн жарымынын жүгү бар дагы жарымыныкы жок. Биз го жашпыз, суук болсо дагы чыдап отура беребиз. Бирок арасында умра сапарынан келген ата-апаларга боорум ооруду. Жүктөрүбүзгө эмне болгонун дагы түшүндүрүшкөн жок. Же күтүп туруңуздар деп эскертип коюшкан жок. Тамашалап Бишкекте калып калса керек деп отурдук. Бул аэропорт кызматкерлеринин жоопкерчиликсиздигинен кабар берет. Минтип отурсак, туризм жагы кантип өнүкмөгө эле. Келери менен мындай мамиле күткөн туристтердин деле көңүлү калса керек. Суукта отуруп үшүп калыптырмын. Үйгө барганда ысык чай ичип жатып араң ысыдым, дейт ал. Маалымат блог Аргумент Чекиткечи. Максат Надырбеков: мени Гүлнур Асанованын мурунку жолдошу сатып кетти. Теле алып баруучу Максат Надырбеков YouTube каналдарынын бирине берген маегинде өзүн ырчы Гүлнур Асанованын мурунку жолдошу Бактияр Абубакиров сатып кеткенин айтат. Буга чейин ачыгын айтпай эле коелу дегенбиз. Чын жүрөгүмдөн ишенген Гүлнур Асанованын мурунку жолдошу Бактияр мени сатып кеткен. Ал бала жашоосун ыйлап айтып бергенде кейбе баары жакшы болот деген элем, бирок ошол сөздөрүнүн бири дагы туура чыккан жок. Стресске кабылдым. Бизди чоң акчага алдап кетти. Милицияга барып өндүрдүк, бирок баары бир ичимде аябай жаман болдум. Гүлнурдан барып кечирим сурадым. Ал жигитти 3 жылдан бери көрө элекмин. Мени бүт жактан кара тизмеге киргизип коюптур. Мен негизи абдан кекчилмин, бирок кечирбегенде кайда бармак элек. Баарыбыз жараткандын колундабыз, дейт ал. Эске салсак, Гүлнур Асанова менен анын мурунку жолдошу Бактияр Абубакиров 2017 жылы 5 июнда баш кошуп, алардын тоюнда тамадалык милдетти Максат Надырбеков жана Нурзат Токтосунова аркалаган. Бирок көп өтпөй ажырашып кетишкен деп Барс Медиа билдирди.